Ayalga bir talak aytkandan keyin kayra жашаса, ошол bir talak жоюлуп кетеби? Же bir talak түшкөн бойдон калабы? Keyin talak бере турган болсо аялга экинчи talak болобу же биринчи talak болобу? Эң жакшы суроо. Бирок talak сабагында жакшы түшүнсө болот эле. Talak экиге бөлүнөт. Эгерде talak деген сөздү ачык айтып иштетсе, бул ражи talak болот. Эгерде talak деген сөздү жашырып туруп, кет, жогол, андай мындай деп айтса, бул байын talak болот. Эгерде түшкөн talak байын болуп калса, жаңыдан эки күбө менен, ыраазылык менен, жаңы махыр менен нике кыйылат. Эгерде talak ражи болуп калса, аялдын иддасы чыга элек болсо, анда бул убакта аялдын ыраазылыгы жок, жаңы никеси жок, эркек мен сени кайтарып алдым десе, дароо никеси калыбына келет. Бирок bir talak түшүп, кайра жарашкан тартипте болот. Ошентип олтуруп дагы 4 жылдан дагы bir talak берсе, мурдагы talak үстүнө кошулуп, уже экинчи talak болгон болуп эсептелет.